Жолдошумдун экинчи аялымын. Жашаганыбызга 18 жыл болду. Никебиз бар, туура. Бирок түндөсү чогуу жатпайбыз. Биринчиси менен чогуу жатат. Чогуу жатпайбыз. Эмнеге десем, үйүң бар, курсагың ток, дагы сага не жетишпейт дейт. Мен уккам, эр катын төшөгүн бөлүп жатса болбойт деп. Ошону айтсам түшүнбөйт. Бирок жолдошум дуңган. Орусча жазып жооп берсеңиздер жакшы болмок. Биз сизге кыргызча эле жооп беребиз, сиз өзүңүз орусча которуп берип коюңуз. Мындай кыласыз. Туура, шарият боюнча эч качан аял эркек бөлөк-бөлөк жатканга болбойт. Эми балдары жаш болуп, бир аз аласталып деп, анан кайра кээде уктап калат, башка болот, бирок эң негизгиси аял эркек чогуу болуш керек. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам дагы намаз окуп атканда айтат го, Айшене узак окугандыктан мен бутум сунуп уктай берет элем, рүкү сеждеге барганда бутумду тартып алат элем деп. Ушунчалык аял эркек эч качан не болуш керек? Эри шаркак болуп ажырабаш керек. Иттин үнү болгон жерге жатпа дейт. Аялды какпа, зекебе деген сонун насил салт-саналарыбыз бар жашынакай. Ошондуктан аял киши эч качан жолдошу менен бөлөк түнөгөнгө болбойт. Чогуу түнөш керек. Шариаттын бул талабы. Ошону өзүңүз ынандырыңыз, түшүндүрүңүз. Же болбосо экинчи вариант, экинчи жол жанагы жогоруда айтылгандай, башында айтып кетпедикпи? Аял киши өзүн өзү көтөрүш керек, өзүн өзү баркташ керек. Илим жагынан болот, билим жагынан болот, тамак аш жагынан, бак жагынан өзүңүздү көп жагынан жетиштирсеңиз болот. Бүгүнкү күндө аялдар улуусу деп жок деп, денесин чыйратуу максатында жалаң аялдардын өзүнүн гимнастикалары бар. Ошол жактарга барыңыз. Жалаң аялдар менен чогуу сүйлөшүп, баарлашып, кадимкидей ашыкча салмак болсо, аны алып салып, салмак жетпей атканыбызда бир аз салмак кошуп, албетте шарият тыйбаган жолдун негизинде. Бүт ошондо жетишкен жагына жетишсе, мына кече Гиннескага кетти. 64 жаштагы экен. Ошол киши 4000 жолу турникке тартынды. 8 саат, 9 сааттын ичинде. Мына мен да 70-72 жашка чейин буюрса мен бербейм, бул өзүмдүн койгон рекордторумду деп. Карабайсызбы, ушунча максат коюп алган. Кече дагы биз таң калыш маселеде айтпадыкпы? 1 мүнөттө 20 000 сөз окугандар бар, 10 000 сөз окугандар бар. Бул жомок эмес. Мына биздин Москвадан келген Эркинбек деген окуучу балдарыбыз бар. Ошол окуучу балдар бар Москвадан келген, атайын окуп атышат, грамматика окуйт. Ошолордун арасында Эркинбек деген бир окуучубуз бар. 1 мүнөттө 54 000 окуган окуучулар бар экен. Өзү 90-дан 100 000ге чейин сөз окуйт 1 мүнөттө. Ана буга адам жетишет экен. Бул таң калыштуу нерсе эмес. Имам Шафи рахматуллахи алейх Куран жаттаганда бир жагын жаттап, бул жагын жаап алып жаттап атпайбы? Эмне үчүн? Кокус бул жака да көз түшүп кетсе, экөө чаташып кетет экен. Кайранын бул жагын жаап туруп, анан кайра бул жагын кайталаган. Ушинтип жаттоо бул мурун эле бар болчу. Болгону биз өздөштүрүп алган эмеспиз. Мына бүгүнкү күндө биздин уул кыздарыбыз жетишип отурат. Анысыңары сиз дагы окуп, чокуп жетишсеңиз болот. Алдыга өнүккөн үстүндө өнүгүшүңүз керек. Меникем болбой калды. Мен колуман ишке келбей турат деп, бул өзү шалпайып мөгдүрөй берсек, мөгдүрөгөндөн мөгдүрөп, артка кеткенден артка кетебиз. Эч качан адамдын өсүшүнө алып келбейт. Жалаң гана өкүнүч болот. Ошон үчүн Алла Таала Куранда айтып атпайбы? Такыр айла калбай калса, тоо таштарды карап эс алыш керек экен, сууларды карап, жаныбарларды карап, кыскасы адамды эс алдыра турган, шарият тыйбаган нерсени арекет кылыш керек. Куранда айтып атпайбы? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Афала янзурuna ilal ibili kayfa khuliqat. Töөлөрдү кара кандай жаратылган. Билеген чоң төө адамга баш ийип койгон. Wa ila as-samai kayfa rufi'at. Асманды кандай бийик кылып көтөрүп койгон. Wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ушинтип кете берет. Ошо тоолордо wal jibala awtada, тоолордо казык кылып койгон аяттар бар. Тоолорго чыгыңыз, тияка чыгыңыз, бияка чыгыңыз, суулар барыңыз. Кыскасы адамды биз керек болсо жеп аткан тамагыбызды дагы ыңгайлуу болуп, шарттуу тамак экен деле жей бербей, өзүбүзгө жаккан жашынакай тамактан азыраак жеп коюңуз болду. Пайгамбар деле койдун этин даалысын жакшы көрүп атпайбы? Даалысын жакшы көрүп жеп атат. Демек койдун кайсы жери жагат? Кээ бирине карчагасы жагат, кээ бирине кабыргасы жагат. Мына ушул сыяктуу өзүңүзгө жаккан шартты түзүп алыңыз. Кудайым буйруса, жолдошуңуз сизди көздөй эмерлет. Качан балдарыңызды чыгаан мыкты кылып тарбияласаңыз. Анан акыры шарият боюнча окуп бере бересиз, айтып бере бересиз. Шариятта момдой. Эртең кыямат күнү жүзүң экиге бөлүнүп бузулган абалда тирилбейм десең, тигил аялыңа дагы, мага дагы калыс мамиле кылгын, адилеттүү мамиле кылгын деп
шариатка такап койсоңуз болот. Эмне үчүн? Качан ошентип айта аласыз? Эгерде мыкты балдарды өстүргөн болсоңуз, тарбиялаган болсоңуз жана өзүңүздү таза бийик деңгээлге такыбалыкка бекем болуп алган болсоңуз. Эгерде Кудайга болгон такыбалыгыңыз өтө бекем болсо, башкалар да сизге эмне кылып коет? Ошондой такыбалык деңгээлде мамиле кылдырып коет.